Kumtor Gold компания ишканасы 2019 жылдың бірінші чейрегінен жиынтықтарын шығарды. Үстіміздегі жылдың 3 айында Kumtor'da 4 тонна 600 килограммдан ашық алтын өндірілген. Бұл былтырғы жылдың ушул мөөнөтүнө салыштырмалуу дээрлик 40%-га көптүк кылат. Теманы кесиптешим улантат. Стратегиялық жақтан маанилүү болгон Тоо-кен тармагынын экономикасын 50%-га камсыздоо Өнөр-жай мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча алтын өндүрүшүнүн өсүшү менен ишке ашырылууда. Үстүбүздөгү жылдын 1-3 айында Kumtor'da 4675 килограмм алтын өндүрүлгөн. Kumtor ежегодно дает. Kumtor жыл сайын пландаштырылгандан көп алтын өндүрүшөт. Ошондуктан Тоо-кен өнөр-жайы жалпысынан мыкты ийгиликтерге жетишүүдө. В общем целом хорошо поработал. Kumtor'da биринчи чейректе алтын өндүрүүнүн жогорулашы бай руданы кайра иштетүүгө байланышкан. Муну менен кошо кенчилер былтыркы жылы башталган геологиялык чалгындоо программасындагы улантышууда. В целом, если брать по отрасли золота, на этот год мы планируем больше 20 тонн. Жалпысынан алтын тармагын алсак, быйылкы жылы 20 тонна алтын өндүрүүнү пландаштырып жатабыз. Алардын ичинен 16-17 тоннасын Kumtor кени өндүрөт. Ал эми 3 тоннадан ашыгын алтын кен жана бозумчак кени 1 тоннадай өндүрмөкчү. Компания өлкөбүздүн бюджетине салык жана милдеттүү төлөмдөрдү которуу көлөмү боюнча дагы алдыңкы сапта келатат. 1-3 айда Кыргызстандын бюджетине салык жана милдеттүү которулган төлөмдөрдүн суммасы 1,5 миллиард сомду түздү. Kumtor жылдын башында алган ылдамдыгын басаңдатууга жол бербейт. Ал эми жылдын аягына чейин алтын казуудагы болжолдуу көрсөткүчтөргө жетиштүү пландаштырылып жатат. Kumtor кенинде алтынды өндүрүүнүн көлөмү жалпысынан 16-17 тоннаны түзөт. Ал эми алтын өндүрүүнүн жалпы жылдык көлөмүнүн 28%-ы 2019 жылдын 4 чейрегине туш келет. Kumtor'dогу геологиялык чалгындоо иштеринин алдын ала натыйжаларын адистер купулга толорлук деп баалашат. Мында геологиялык чалгындоо программасы Кыргызстандын бийик тоолуу кен жеринин өмүрүн узартууга жол ачышы күтүлүүдө. Демек, кен ишканасы мындан ары дагы өзүнүн салык жана социалдык милдеттемелерин толук көлөмдө аткарууну уланта бермекчи.